Гүлайым маникюр жасоо боюнча топ мастерлердин катарына кирет. Бул тармакта иштеп жүргөнүнө 8 жылдын жүзү болуп калган. Ал бир гана мастер эмес, ишкер айымга айланган десек болот. Бир эле эмес, бир канча сулуулук салондорун ачып, 2000 сом менен башталган бизнеси учурда бутунан турган. Өзүмдүн кесибим государственное муниципальное управление десем болот. Ал кесипте иштегенин себеби творческий эмес. Мен өзү школдо окуп жүргөндө эле мындай творческий жумушка иштейм го деп ойлочумун да. Дизайнерге тапшырам деп ойлогом. Убакыт ошондой калды, болбой калды. Ал жакка тапшырган жокмун. Маникюрный курсту бүткөндөн кийин эле бир ал убакта еще маникюрный деген азыркыдай өнүккөн эмес убагы болчу да. Обычный лак менен эле колдорду покрывать этчүбүз. Ошентип эле аралашып кеттим да. Азыр болсо эми ойлоп көрсөм, эң жакшы жумушка, эң жакшы чөйрөгө түшүптүрмүн депчи. Кандай гана окуу жайда окуп бүтпү, мамлекеттик жумуштарда иштөө бизде көйгөй жаратат. Андыктан учурда акча көп түшкөн тарапка элдин баары өтүп жаткан мезгил. Алардын катарында сулуулук салондорунун кирешеси Кудайга шүгүр экенин айтат. Кыздар үчүн кеңештерин айтып, эң негизгиси адамда каалоо болуш керек деп белгилеп өттү. Эсиде ички каалооң, жумушуңа болгон сүйүү болсо, алып кетсе болот. Мен азыр чынын айтсам, салондон салонго көчүп, именно акча үчүн эмес, жакшы клиенттерге жакшы тырмак жасоо, жакшы дизайн жасоо боюнча эле иштеп калдым десем болот. Эми бир ортосунда 5тен өйдө. Ийгиликтүү жумуш жаратуу үчүн адамдарга болгон мамиледе маанилүү экенин айтып, ал бул жерде эмгектенген кыздар менен ынтымакты биринчи орунга коюп келебиз дейт. Ал жетекчи катары жоопкерчиликти катуу талап кылаарын кесиптештери айтышат. Биз мындан бир канча жыл мурун таанышканбыз. Башка жерде иштеп жүрүп, ал өзүнүн аракети менен салон ачып алды. Анан мени чакырып алган. Ал эми бул жерде иштеген кыздарга ал жетекчи катары жоопкерчиликти, профессионалдуулукту талап кылат. Мода деген бул жерде бир жерде турбайт. Бул деген биз ар дайым 3 айда бир жолу же болбосо жок дегенде бир жолу повышение квалификация, өзүбүздүн билимибизди чоңойтуш үчүн, өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү, жаныбызда, айлана чөйрөбүздө эмне деген модалар болуп атса, кийимде жана ошондой эле башка чөйрөдө иштеп жаткандарды, ошондой эле биздин жумушубузда да көптөгөн модалар, көптөгөн суроо талаптар көп болот. Биздин азыркы убакта кардарларыбыз өтө требовательный десек болот. Эртең ийгиликтүү болом десең, бүгүндөн баштап машык. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Ньо ТВ, Таңбанай.